Бардык угармандарыбызга кутман кеч. Достор, бүгүн сиздер менен маанилүү жана албетте керектүү темалардын тегерегинде сөз кылабыз деп убада берем. Аты жөнүм Айнура Миназарова. 4-октябрь. Анда эмесе коногубуз менен таанышып алалы. Бүгүн Док университет клиникасынын урологу Моңолов Нурбек Кытайбекович биздин төрүбүздө. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Саламатсыздарбы? Бир аз жакыныраак отуруп алыңыз. Рахмат. Анда Нурбек мырза, сиз менен таанышып алалы. Кайсы жерде иштейсиз, эмне менен алексиз, канча жылдык тажрыйбаңыз бар? Ошол тууралуу бир аз айтып берсеңиз. Кантсе дагы эми биз иш боюнча жолугушуп атабыз. Мен өзүм атым Нурбек, Моңолов, билгендей. Урологмун, өзүм Док университет клиникада иштейм, уролог болуп. Анан Салымбеков университетте мен клиникалык базанын мүдүрү болом. Жакшы. Канча жылдык тажрыйбаңыз бар ошондо? Тажрыйбам 20 жылдай болуп калды тажрыйбам. Инстаграм баракчасынан сизди карап олтуруп, бир топ процедураларды көргөзөрүңүздү, аябай көп көрүүлөрүн көрүп, анан бул байке менен таанышыш керек экен деп калдым. Бүгүнкү эфирде дагы ошо сиз пайдалуу, керектүү маалыматтарды айтып бересиз деп ишенем. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Дароо эле кышты сүйүүчүлөрдөнсүзбү же кышты сүйбөгөндөрдөнсүзбү? Менин оюмча жаман погода жок да, жаман сезон жок, баары эле жакшы. Туура кийинип алса эле баары жакшы болот. Туура кийинип алсаң ишибейсиз. Бирок сиз футболкачан келиптирсиз да бүгүн. Өзүм мындай ысык эркекмин да. Түшүнүктүү. Достор, анда биз бүгүнкү эфирди ачык деп жарыялайбыз. 91 19 19 сандары түз байланыш үчүн кызматта 0312 шаарыбыздын коду териңиз, чалыңыз, чалууларды кабыл алабыз. Жана албетте WhatsApp номерубуз дагы кызматта 0705 53 16 64 сандары. Анда биз ушул бүгүнкү темада мырзалардын ден соолугуна тийгизген терс таасирлер, бул кайсы факторлор, ушул тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Алардын ичинен простатит оорусуна токтололу дедик. Албетте эми оорулар толтура, билгенибиз дагы, билбегенибиз да андан көп. Айтор мына ушундай. Эң эле алгач мен сизден ошол жалпы мырзалар ушул Кыргызстанда кайсы оорулар менен көбүрөөк кайрылышат? Кандай жалоптор деп коет эмеспи? Эмнеге көбүрөөк нааразы болуп келишет? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Биздин жалпы статистикабыз кандай? Эми мындай да, мырзалардын ден соолугу деген мындай түшүнүк кичине эмерээк да. Түшүнүксүзүрөөк да, мындайча айтканча. Негизи эле жалпы ден соолукту анан мырзалар десе, жыныстык анан тукумсуздук көйгөйлөргө эле бура беребиз да. Эгерде ошол жакты карасак, көбүнчө жана эректильная дисфункция деп коет, жыныстык калсыздык да. Эң эле бизде кеңири кайрылышкан. Анан простатит деп көп сүйлөп атасыңар, көп суроо болуп атат да. Ал деген негизи жок оору да. Бизде европейский стандарт менен иштейбиз. Мен простатитмин деген эркек, мен простатит болуп атам деген эркек 90-95% бул проблеманы айтпай атат да, жөн эле простатит деп атат. Анан терең чукуй келсе, бул эректильная дисфункция, жыныстык алсыздык да. Или эрте бүтүп калат, или жакшы мүчөсү жакшы иштебей атат дегендейчи. Же болбосо тукумсуз болуп атат. Бирок простатит деген негизи оору жок. 90-95 дагы бир жолу кайталап коем, 90-95% случайда простатит деген оору жок. Не существует простатит деген оору. Анда жогоруда сиз айткан себептер гана ошол мен простатитмин же болбосо простатит бар деди деп гана коюш мүмкүнбү? Мындай жылмалап. Ошо негизи эле простатитмин деген, мен простатит болуп атам деген эркекти көрсөң. Бирок простата бези сезгенгенде ушундай бир көйгөйлөр келип чыгат атпайбы? Алчы. Аны кандай түшүндүрөт? Ошол биздин врачтардын дагы кичине ошибка кылышат, анан оорулар дагы да, биздин коомдагы. Простатит деген мындай эмеге алып келбейт да, ошо суук тийсе, жана эркектин алсыздыгы же тукумсуздукка алып келет дейт. Өкөнө тең алып келбейт, себептери башка. Простатит деген совсем башка оору. Жыныстык алсыз деген совсем башка оору, тукумсуздук деген башка оору. Муну бөлүш керек да. Бул простатит эмес, себеби простатит эмес. Простатит деген ооруну унуткула, дагы бир жолу айтам. 5% случайда эстегиле, бул ириңдеп сие албай же температура болуп атсаңар. Башка проблемаларга кошуп атсаңар, башка көйгөй кошуп атсаңар, бул простатит эмес. Аны үчүн деген мындай да, врачтар менен ачык сүйлөшүш керек. Жөн эле мен простатитмин десе, врачтар эле көп сүйлөшкүсү келбей, ошо простатитин дарылап жатып алат да. Ошон үчүн ачык болуш керек да. Эмне көйгөй болуп атса, чын эле эмне көйгөй болуп атса, жашырбай айтыш керек. Ошондо туура жолдон анан бат айыгат да. Акча дагы азыраак кетет. Жакшы. Негизи ошол мырзалардын көбүндө мисалы көйгөй бар деген, бул алардын намысы үчүн абдан намысына тиет эмеспи? Барбы бизде Кыргызстанда атайы барып профилактика кылып, текшерилип, өзүнүн ден соолугун карап, дайыма регулярдык түрдө барып тургандар оорубаса делечи?
не оорубаса деле бул эме да азыркы жашоодо мындай болуп атпайбы, ошо интернет деп калдыңыз, Инстаграм деп калсаңыз мындай сулуулуктун культу болуп калган да, анан эркектин культу болуп калган, анан мындай айча айтканда секстин культу болуп калган да. Ошон үчүн эркектер өзүнү жанагы кинолорду аргасы порно кинолорду көрүп алышат, же бир уят деп коебуз, эми уят деле жок, кээ бирөөнү уят эмес, эми ал өзүлөрүнүн тандоосу. Ошолорду көрүп алып, ошо культка теңелгенге аракет кылат да. Мисалы кино 2 саат жүрүп атса, 2 саат бою жыныстык мамиледе болушат. Болсо эми актерлор тандалат да. Мүчөсүнүн чоңдугу, фигурасы баары тең мындай эме болуп калган, культура болуп калган да, мода болуп калган. Анан эркектер ошого жете албай эле, баарыбыз эми башкабыз да, баарыбыз эле килейген качок болобуз, баарыбыз эле сулуу боло албайбыз дегендечи. Эми баарыбыз эле сулуубуз, просто сулууну кандай воспринимать этебиз, ошого жете албай эле анан комплекс болуп эле, анан комплекс деген мындай да, жыныстык проблеманын эң жаман нерсеси бул мээден башталат да. Жыныстык проблема ойго алып келбейт, ой жыныстык проблема алып келет да. Ошону ойлоп алып эле анан жүрө беришет, өзүлөрү кыйналып уялышат. Мисалы специалистке кайрылганда уялышат, анан жүрө беришет. Анан ал уялганы, ал комплекси аялына же болбосо партнерына дагы мындай таасир этет да. Мындай аял кишилер сезет, билесиңер да. Ошентип мамилеси дагы бузулат, ден соолугу дагы бузулат, анан мындай порочный круг деп коет. Ойдон ой проблема алып келе берип, анан мындай чыкпай калат да ал эмеденчи. Ошон үчүн уялбай эле специалисттерге кайрылыш керек, урологторго кайрылыш керек. Уролог болсо семейный врачтарга кайрылыш керек. Эми азыркы заманда онлайн деле консультациялар бар. Жолду тапса болот да. Негизи кайрылып тургандар барбы? Мен дагы сурамайм. Албетте азыр көбөйүп атат да. Азыр мындай жакшы көрүнүш, көбөйдү кайрылуулар. Анан телефон менен дагы эметишет. Бирок мындай эме да, көбүнчө аял кишилер эркектерин үчүн кайрылат да. Менин күйөөм, менин балам. Менин күйөөм монтуп атат, туура менин балам да, 25-30 жаштагы баласына дагы мамасы звонить этет да, моун балам мынтип атат, окшойт деген. Аялдар звонить этет, эркек кимдики жакшы болбой атат, эметип атат, кыйналып эле жүрөт. Аял кишилер, мисалы даже түз эфирден азыр санап көрөлүкпү, эгерде звонить этсе, көбүнчө аялдар звонить этет да. Кичине эркектер мындай өзүнүн ден соолугуна мындай эмерээк карайт экен да, несерьезныйраак карайт. Аял кишилер аябай мындай туура ответственныйраак болушат экен да. Жакшы. Канча жашынан баштап бала урологко барып кайрылып турушу керек? Бул жакшы суроо. Төрөлгөндөн баштап. Эркек бала төрөлгөндө, аялдын жатынан чыккандан кийин обязательно акушерка болобу, же болбосо врач болобу, жумурткасын, анан эркек мүчөсүн карайт да. Туура жерден siiп атабы, жумурткасы түштүбү деп, анан ошону контроль кылып туруш керек да. Анан жана подростковый возрасттагы, жана өспүрүм возрасттагы чоң ролду ойлойт. Ошол моментте жана жумурткасынын өскөнү, жыныс мүчөсүнүн өскөнү, жана жүндөнгөнү деп коебу, чачтал жүн өскөнү, ошонун баары чоң ролду ойнойт да. Туура өсүп атабы, калып калган жокпу? Анткени деген жумуртка ошо өспүрүм жашка чейин жакшы иштебейт, бирок деген чоң ролду ойнобойт да. Мисалы урукту чыгара албайт. Ал ошол учурда өзүнү жакшы карабаса, тукумсуз болуп калган, же болбосо мүчөсү кичинекей болуп калган комплекстер болуп атпайбы? Ошонун баары тең ошол периодду өткөзүп ийбеш керек да. Андан кийин эгерде мындай жана половой активность, жыныстык активность көп болуп атса, анда кайра кайрылып туруш керек. Ар ким менен деле жүрө берсе, азыркы заманда да спидтен баштап гепатит Б, С-га чейин жугузуп алганга көп мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн андай кичине нарушениялар болсо сөзсүз көрүнүп туруш керек. Анан негизи эле мындай качественный эркектер азаят. Мисалы 30-40 жаштан кийин 50% чейин эркектердин жыныстык калсыздыгы башталат да. Ошон үчүн 40 жаштан кийин биз бүт эле урологдор, дүйнөдөгү урологдор жылына болбой калды эми бир жолу каралып турганга текшерип туруш керек. Анан жүрөк оорулар, давление, анан жүрөк оорулар дагы сөзсүз текшериш керек. Жүрөк оору башталса, жо жыныстык проблемасы анда башталган. Или жыныстык проблемасы башталса, значит жүрөк оорулар жакында келерген, бул дагы мындай сигнал да. Экөө байланышпы? Экөө аябай байланыштуу. Анткени деген жыныс мүчө ошо иштеши турганы, бул деген кан тамыры менен связан да. То есть кан тамыры жакшы иштебесе, жүрөгү дагы иштебейт, давление болот. И жыныс проблемалары дагы башталат да. Анан лишний вес. Биз үйлөнгөндөн кийин же 30 жаштан кийин толуп кетмей бар. Эркектерибизде курсак байламайларыбыз бар. Аял жакшы багып аттыр дейт. Анан жо аялдар атайын эме кылабы дейм да. Эки жака барбасын деп семиртип коебу. Ошол сахарный диабет, ошондой оорулар болсо, жыныстык проблемалар жакында башталат да. Лишний вес, сахарный диабет, давление
көйгөйлөр пайда боло баштаса жыныстык проблема скоро башталат, алар келбейт деп ойлогула сөзсүз келет да. Ошон үчүн эртерээк кайрылып койсо анда жакшы болот да эркектерге. Жакшы. Анда биз ошол жыныстык көйгөйлөргө кайсы негизги факторлор алып келет дегенде, мен эң эле алгач ошо стресс, депрессияны кабыл карагым келди да. Биринчи, бул кандайча таасир берет? Таасир береби негизи эле? Жок, негизи бул эми мындай да, орусча макал бар. Все болезни от нервов, только венерические болезни от удовольствия депчи. 99-98% жыныстык проблема, ошо эркек мырзалардын проблемасы бул нерв. Мээден да. Бүт оорулар мээден башталат да. Эң жөнөкөй дегенде жумуштан да. Баарыбыз үйлөнөбүз, жаш кезде билбей эле мындай романтик болуп үйлөнө беребиз да. Анан балдар пайда болот. Анан аял кишиге эркек киши жага баштабайт, баласын бакпайт, аялы кошуналары машинеси алат, аял дагы эметкиси келет, балдарын багыш керек. Анан ошо көп жүктөр күйүлө баштайт да. Ал эркектин мойнунда болуш керек да. Биздин эркектерге да качып анан аял кишилер баарын кылып калып атат. Аял киши мындай бар го, бул үй бүлөдө аялы кыйын дегенчи. Бул үй бүлөдө аялы кыйын эмес, бул үй бүлөдө эркек слабый да. Эркек слабый болуп элдер жыргап атат деп ойлойт. На самом деле ал деген эркек жыргап жүргөнү менен эчтеке кылбай, там жашынакай кор жашоого көнүп алып, көнүп алып жүргөнү менен анын мээси ордунда эмес да, баары бирчи. Ал деген психологический суроону өзүнүн мындай жапыс сезип баары бир проблема да. Ошон үчүн эркек деген акча таба албаса да бир творческийда болуп баласын багып бир жолун табыш керек да. Бул эме да, бытовой проблемалар. Анан проблема жанагы жыныстык проблемалар менен эле кайрыла беришет. Мага могу Instagram баракчамачы, мен мынтип атам, мүчөсү кичинекей болуп атат депчи. Ошон үчүн аялына жакпай атам, же болбосо сүйүү келбей атат, же болбосо мамиле оңолбой атат деп ойлойт да, жыныс мүчөсү үчүнчү. Билбейм, ошо или качествосу или размери ушул ошо үчүн. Бирок антип мамиле болбогон үчүн ошо жыныстык мүчөсүнө көңүл бура баштайт да. Эркек киши аял кишиге мамиле түзө албаган үчүн жыныстык проблемадан себеп издей баштайт да. Андай эмес. Жыныстык мүчөнүн размери болобу, сапаты болобу эчтеке ролду ойнобойт. Эгерде мамилеңер, мээңер ордунда болсочу, өзүңөрдү мындай эркек сезип жакшы сезсеңер, анда кандай болбосун баары жакшы болуп турат да. Аял кишиге дагы жактырып турат, өзүнө өзү дагы жагып турат, баары сонун болот. Смысл түшүндүңүз да? Ооба. Мээ, мамиле өзүнүн эркек сезгени жакшы болсо, мүчө никакой роль ойнойт. Эркектин өзүнө ишеними нормалдуу болсо, эркек катары өзүн сезе турган болсо, аял менен баарлашуусу, мамилеси жакшы боло турган болсо, бул нерсе көмүскө деле калат. Ооба, терең мындай взрослый болсочу, мындай эркек деген мындай чоң киши болсо, бала эмес, аялы менен атаандашып албай, ушул үчүн мени карап айтасың деп. Мүчө кандай болбосун, сонун боло берет баары. Мүчөдөн причина издебеш керек да, ошо мына кайра жашат, мен жооп бербей да калдым да. Мүчө проблема эмес, бул мамиле, силердин ошо эркектик касиетиңер проблема. Түшүндүк. Кийинки ошол стресстен кийинки эле зыяндуу адаттарга токтолгум келип атат да. Чылым чегүү, ичимдик жана башка зыяндуу адаттар кандай таасир берет? Чылым чегүүгө илгертелине баары айтып келип атат. Мисалы, чылым ракты билесиңер да, рак, онкозаболевание. Ошонун себеби белгисиз. Бирок табарсык шишигинин, табарсык рактын себеби белгилүү, бул тамеки. Ошо табарсыгы рак болгондорду сурасаңар, 99% тамеки чегет да. 90 даже 100% тамеки чегет. Рак простаты деп коебуз, Жок, рак табарсык. Табарсык. Бул чылым чегим. Анан деген мен урологмун да, өпкө жана жүрөгүнүн зыяны менен бул кан тамыр, мен айтпадымбы? Жыныстык мүчө бул кан тамыр менен зависит деген кандай эле? Байланыштуу. Байланыштуу да. Кан тамыр канча ичке берсе, ошончо жыныстык мүчөгө кан жакшы жүгүрбөйт, жакшы турбайт, жакшы иштебейт, размери чоңойбойт, өнүкпөйт да. Чылым чегүү ошону ичкерткенге алып келет. Бүт мындай сосудистый системанычы, ошо жыныстык проблемалар дагы башталат. Давление, любой кардиологко барса, тамекини ичишта деп айтат да. Жүрөгүңө зыян депчи. Биз билебиз, жүрөгү кеткен болсо, анда жыныс мүчөсү дагы кетет. И наоборот. Ошондой. Арак, мындай да, бут арак жөнүндө аябай аккуратно сүйлөгүм келип атат. Арак эмес, спиртной деп коелучу, вино. Алкоголдук ичимдиктер жалпысынан. Религиян кишилер дагы кичине метет. Дары катары ичсе болот. Көп дарылар, спирт бар да. Анан жанагы европейстер болуп, мындай тамак катары 50 грамм, 100 грамм вино мындай эмеси жок да, 40 жаштан кийин мындай зыяны жок. Бирок бизге окшоп бөтөлкөнүн түйүнө түшүп алган. Бул деген биринчи очередь социальный влияние, социальный зыяны бар да. Бул деген өзүнүн эле ден соолугу эркек киши өлтүрбөйт да. Бул айланасынын ден соолугун өлтүрөт. Бул аялы стресс,
бул балдары комплекс, особенно кыздары бар болсо, эми алкаш, мисалы мен ошо кыздарга боорум айтат, күйөөсү атасы көп арак ичкен болсо, кыздары некачественный күйөөгө тиет да, анткени уялат. То есть мындай теңдейт да өзү. Мен бул семья сыйлабайт деп уялып мындай эптеп бир эркекке тийип алышат да, даже ошо алкаштын баласына тийиши мүмкүн да. Ошон үчүн эркек кишилер аябай ичип өзүнө жакшы карабай атса, бул үй бүлөсүнө да аябай чоң зыян тартат да. Анан биз айткандай эле ошо моралдык 98% зыянды айталычы, бул мээ. Ичип аткан эркек, значит, мээсинде бир неме жетпей атат да, ошо менен компенсировать этип атат да. Бул албетте мырзанын, эркектин ден соолугуна аябай чоң зыян алып келет. Анан ашказдарына, анан сосудтарына, башка органдарына албетте көп ичкен кишинин баары зыян. Бул уу да, бул токсин да. Кайсы учурда эркектер тукумсуз болуп калат? Эмнеден улам көз каранды болот бул? Мисалы, кайсы учурда бала тукумсуз болуп калаарын билсе болот? Негизи эле ушул тууралуу бир сөз кылып берсеңиз. Тукумсуз азыр көбөйүп атат. Анан цивилизация өнүккөн сайын дагы көбөйөт. Тукумсуздук негизи эркектин, мурун аялдар деле күнөөлөп жатчыбыз да. Байкасаңар, аял төрөп атат эле, кайра аялы кетирип анан башка аял алып берип. Азыр андай заман эмес. Азыр эркектер мындайча айтканда слабыйраак, эми теңме тең болдук да. Эгерде үй бүлөдө бала болбой атса, бул деген эме да. Муну жо аял киши, жо эркек киши деп күнөөлөбүш керек. Бул үй бүлө да. Бул бир организм деп, аны экөө тең изилдеп, бирөөндө кичине көбүрөөк оору болуп калса, аны дагы басып терроризировать этип жатып албай, чогуу чарын бул проблеманы чечиш керек. Анан эркектерде эмне? Эми мындай да, 100% себептерден 30% эле белгилүү да. Жанагы жумурткасы өспөй калган, гипоганадизм деп коет, варикация эле, жумуртканын опухолдору, гидроцеллюлез, аргасы оорулар, белгилүү оорулар. 70%-ын биз билбейбиз, идиопатический деп коет, себебин билбейбиз. Кудай бербей атат деген бар го. Күйөөсү изилделсе жакшы, аял изилделсе азыр, бирок бербей атат. Уругун караса дагы сонун, бирок жанагы теориялар бар. Бир теориянын бирөөсү несовместимость да болуп калат деп айтышат, ал эми сказка да. Андай бар, бирок эми мындайча айткан. Бисфенол А мындай да, жашообуз кандай болуп калды азыр? Жашообуз пластмасс болуп калды да. Биз ичкен крандар пластмасс. Да, анан пищевой, не пищевой деген карасаң, бүт трубалар уже пластмасс боло баштады. Упчубуз пластмасс. Биз билбейм сиз кандай, мен мисалы стакан, айнек бөтөлкө менен сүт иччимин, азыр пластмасс бөтөлкө болуп калды. Пломбо коебуз пластмасс, одноразовый тарелкалар пластмасс, кашыктар пластмасс, сууну пластмасс менен ичип калдык. То есть бүт нерсебиз пластмасс. А пластмасста бисфенол А деген бир химический элемент бар, аябай зыян да. Мисалы, жанагы салафанга бисфенол Аны кошуп койсо, ал пластмасс катуу болуп калат да. Анан Япония, Канада, Америка деген өлкөлөрдө бул бисфенол Анын содержаниясы аябай контролируется да. А пищевой тамактарга вообще пластмасстарды кошконго запрещено. Байкасаң, кагаз жо башка эмелерден жазылат да. А бизде андай контроль жок да, Кыргызстанда контроль жок. Мисалы, Кытайды жамандап ойлок, экономика номер 1, бирок кандай качествосы менен келип атканын ким билет. Өзүбүз деле пластмасс жазган, по-моему, заводдорубуз бар. Кандай качество, то есть эң арзан, канча арзаныраак жазсак, ошончо организмге зыян. Ал деген мындай да, ДНК, жана уруктун ДНКсы, урук өзү урук да. Анын ДНК мындай спираль ДНК, бул жүрөгү да. Бүт ошонусу сынык болот, бирок кебетеси жакшы болот да. Анализди караса сонун эле болот. Да, количествосы көп, жүргүргөн жакшы. Карасаң мындай балалы болчудай. Бирок ошо сынып калган үчүн бул урук сокур аял кишинин жана яйца клеткасына жолуга албайт да. Аны көрбөйт. Жанында мына аял кишинин яйца клетка деп коет. Жумуртка ошо келип кошулуп калган мал болот да. Ал деген сонун даярданып алып турса, уруктар жанынан жүрүп анын ичине кире албайт да. Ошондой бир теория. Плюс азыр деген тамак аш. Тамак ашыбыз да кандай жасалып калды? Удобрение деп коет да. Канча жанагы зыян удобренияларды кошсок, ал дагы уу. А негизи мындай природаны карасакчы, жаратылышты карасак, эгерде тамак жетпей атса, пожар болуп атса, анда эме азаят. Жаныбарлар өзү эле азаят да. Тамак көп болсо, чөп көп болсо, жана аркарлар, эликтер көбөй баштайт. Эликтер көбөйсө, карышкырлар көбөй баштайт. Бул ошондой жаратылышы миткен да. А эгерде ошондой биз тамак ичип атсак, бисфенол А деп атпайм, жана пластмасстар көп калсак, бул жаратылыш мындай считывать этет да, бул жерде не то болуп атат депчи. Бул жерде жаман болуп атат деп, өзү эле тукумсуздукту кичирейтип коет. Биз статистиканы карай келсек, бир 94, 96, 98-жылга чейин бизде рождаемость аябай түшкөн да.
анткени кайра курулуу заманы учуру жана ачкачылык эме болгону аябай түшкөн да. Кишилер өзүн контролировать этип калган, бирок жаратылыш деле ошого алып келет да. Ошондой убакытта мындай түшүрүп коет. Бизде деле азыр ошондой заман башталды да. Андан кийин жашоо жакшы болду, балдар көбүрөөк төрөлө баштады. Ушу эме менен дагы караса болот да. Бир жаратылыштын дагы өзүнүн регулировкасы бар да. Демек тамак аш жогоруда сиз айткан азыркы пластмасса заман бул тукумсуздукка алып келип аткан бирден бир себептер. Дагы кандай себептер бар? Анан экинчи себептери биз өзүбүздү контролировать этип калдык да. Мисалы аял кишилер деле күйөөгө тийип алып же болбосо алып уже мурункудай эмес, сразу эле бала жасай баштабай эмес. Азыр деген мындай өзүнүн контролировканы, противозачаточный дагы өзүнүн слишком контролировать этип баштады. Анан ошо гормональный аргасы дарыларды ичип убакытка деп ойлошот да, убакытына эле тукум бала кереги жок да, анан ал мындай ооруга айланып кетип атат да, ошондойлор ситуация болуп атат. Анан психологический бесплодияден дагы көбү мисалы дарыланып жүрө берет да. Мисалы бир случай болгон, бир айылда 18-19 жыл дарыланышат да. Бала жок. Балалуу болушпайт. Анан бизде айыл жергесинде, Бишкекте деле көпкө чейин балалуу болбосоң эмнелер башталат? Аябай чоң психологический проблемалар. Туугандары качан жолуккан сайын качан балалуу болосуң, досторуң балалуу болдуңбу, конокко чакырышат, бөжүрөп досторуң баары балдар жөнүндө сүйлөшүп калат. Атиги аялың экөөң отурасың, оосуңду ачып эмне жөнүндө жиниң келет да, ошо балдарды конокко чакырганда жини келип да, мындай көчөгө чыга албай калат, бул кысыр аял же болбосо бул балалуу болуп атпаган деп. Аябай өлө психологический травма да, муну деген анын местасына туруш керек, алар түшүнүш. Яны чисто психологический бесплодие деген дагы бар да. Ошо мен кеңеш бергем, көчүп кеткиле депчи. Эгерде аялың чыга албай калса эшке, ушо көчүп кетсе мүмкүнчүлүк бар деп көчүп кетти. 2-3 айдан кийин балалуу болушту, азыр чыргап жүрүшөт. Эми себептери көп да, анын үчүн адиске кайрылыш керек да, специалистке кайрылыш керек. Мен да уктум эле, дайыма чарчаңкы абалда жүрүү дагы ошол нерсеге алып келет деп, Да, стресс дагы чоң ролду ойнойт да. Бул деген арган жаратылыш жаап салат да, стресс болуп атат, значит, жакшы бала төрөлбөйт да, стресс болуп аткан жердечи. Курсаңызга даже зачатие болуп, курсаңызда бала болуп калса дагы бул деген башкача да, биз эметет да, влиять этет. Анын аргасы кандай төрөлүп калат, ким билет. 0705 53 16 64 WhatsApp номерубуз кызматта. Угармандар, жазыңыздар, кайрылыңыздар. Бизде келип аткан SMS каттар бар, карап алалы, анан саат уланталы. Саламатсыздарбы? Биздин үйлөнгөнүбүзгө 6 жыл болду. Мен дагы, жолдошум дагы баары жакшы. Мендей болгону гана тестостерон көбүрөөк экен, балалуу боло албай жүрөбүз. Эмне кылсак болот? Жолдошумду болсо дарылан дешиптир, бирок ал баары эле нормально дейт. Нормально дейт. Келинчегинин тестостерону көбүрөөк. Менин түшүнүшүмө караганда, угарман мендей кеп деп ойлоп атат окшойт да. Жок, бир ошо аял кишилердин эмеси бар да. Эми ответственность, кыргызча эмне эле ответственность? Жоопкерчилиги бар да. Өзүн ала беришет да. Өзүлөрү эле дарыланып жүрө беришет. Өзүлөрү эле кыйналып толтура дары процедураларга кереги жокпу, керек процедурага жүрүп, өзүн кыйнап, стресс болуп эле тууган тушкандарына жана отмазываться этип жүрөт. Мындай кылыш керек. Эркеги жарым жоопкерчиликти алыш керек да. Мисалы бизде ошо эркек баргысы келбесе, аялын эле дарылап жүрө берсе, мисалы Европада правилада эркек дарылангысы келбесе, анда экөөнү тең дарылабайт да. Мындай равенство. Эмнеге? Бул эки кишинин үй бүлө да. Бул деген бир организм, бир целый да. Келбейби, анда все, сен деле жүрө бер, эмне кыласың кыйналып? Может, эркегиң тукумсуз. Анан меники эле жакшы эле экен деген дагы болбойт да, андай. Болбойт. Айтып атпаймынбы, жана бисфенол теориядачы. Урук сонун болушу мүмкүн, анализдер сонун болушу мүмкүн, бирок эркек күнөөлүү. Жана ал сокур. Анын жүрөгү жок урук менен деловой болуп жүрөт да. Ошонун сөзсүз аны алып келиш керек. Андан выкидыштар болуп калат да, повышенный выкидыш, кайра түшүп калып эле төрө албай жүрбөйбү? Ошондо дагы 50% случайда эркек күнөөлүү. Значит, некачественный уругу менен, өзүнүн сапатсыз уругу менен аны зачатие кылган да. Анан түшүп калат. Некачественный болсо Кудай деле бул будущем адам болбойт экен деп Кудай түшүрүп салат. Ошондо да эркек күнөөлүү. Мындайда аялдарга эркектериңер күнөөлөп жатып алгыла керек. Ошондо чуркап кетиш. Кийинки, саламатсыздарбы? Жолдошум кичинекей кезинде көп жакшы түшүнбөй калдым. Көп гүл сугаргам, көп суу сугаргам деп көп айтып калат. Бирок азыр бир балалуу болгондон кийин балалуу болбой калдык. Эмне кылсак болот? Жоң рахмат дейт. Жакшы түшүнгөн жокмун. Ишыкса биздин угарманыбыздын жолдошу кичинекейинде көп суу сугаргам деп ушинтип коет экен да.
бир балалуу болгон, андан кийин балалуу болбой атабыз дейт. Ну, вторичный бесплодие деп коет, эми балалуу болушкан турбайбы, бул уже жакшы признак. Келиш керек, көрүнүш керек. Мындай да, бир балалуу болгондон кийин өмүр бою тукумдуу болуп жүрө берем деп ойлошот. Бир бала болгон турбайбы, значит, прошлый мурунку заманы ролду ойнобойт да. Балалуу болгондон кийинки заманы ошол жерде. Эмне таасир берет? Бир балалуу болгондон кийинки учурда, мисалы 3 жылбы, 5 жылбы өткөндөн кийин эмне себептен балалуу болбой калат? Ошол эле мен айткандай, мисалы жанагы арактын зыяны, жаман арак ичип койгон. Бул настоящий да. Жумуртканы өлтүрүп койгон. Же бир жаман жерде иштейт жумуш. Же болбосо бир слишком температура болгон, мисалы ковид болгон, дагы башка оорулар менен жолугуп кеткен. Ошондо абсолютно тукумсуз болуп калышы мүмкүн. Бул учур канча убакка чейин болот? Же бул түбөлүккө өмүр бою калабы? Же болбосо баягы ар бир клетка өзүн өзү жаңылап туруу бир жөндөмү ошол нерсе болобу же андай болбойбу бул? Көбүнчө случайда мындай возвратимый деп коет, дарыласа болот да, көбүнчө случай. Бирок көп пайыз бар, дарыланбай да калышы мүмкүн. Өмүр бою тукумсуз калышы мүмкүн да. Мурун балалуу болгонсуң, бирок кийин болбой каласың. Аялдардан көрүшөт го? Эми айтып атпаймынбы, мындай да. Жолдошуңарды эшиткеле деңизчи. Зеркалитет деп коет, мамиледен зеркалитет. Эгерде сизден көрүп атса, сиз күйөөңдү көрүп жатып алсаңыз чуркап келет. Жакшы. 0705 53 16 64 сандары кызматта. Кийинки билдирүү бар бизде. Байкадыңызбы, аялдар жазып атышат. Ооба, эки көтөң эжекебиз болду. Кийинкиси. Саламатсыздарбы? Негизи эркектин жыныс мүчөсү канча жашка чейин өсүш керек? Анын кандайдыр бир нерсеси болобу дейт. Мен жакшы түшүнбөй калдым. Канча жашка чейин өсүш керек? Эми негизи билесиңер, бир 20-23 жашка чейин киши өсөт. Бирок жакшы новость, эркектерге жыныс мүчө өмүр бою өсөт. Анткени сөөк жок, анан расковый клеткалар деп коет жок. Ошон үчүн өсөт да. Мурун, кулак, эркек мүчө өмүр бою өсөт. Мисалы менин мурдум чоң, дагы шанс бар, дагы чоң. Эми мен кийинки дагы сурагым келип атат. Башаламан жыныстык катнаш эркектердин жыныстык ошол ооруларына кандай ооруларга алып келиши мүмкүн? Кандай таасир берет? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Башаламан мындай да, эми ооруларды карасак, билесиңер, СПИД. Кыргызстанда официально бир 35-40 миң. Бирок официальный статистиканы правила бар. 3кө көбөйтүш керек депчи, 100 миңдей да. Негизи 100 миңден дагы көп да. Анан мурун деген через эме болчу да. Жана шприц менен көбүнчө жукчу. Азыр жыныстык көбөйдү да. Бул деген жаман нерсе, значит СПИД дагы өнүгүп атат да, ошо вирус дагы өнүгүп атат. Гепатит, ладно, аны деле мен ага негизи мындай да, бир жаман оору болсо мага ал келбейт деп ойлойт да. Мисалы ковид деле Кытайда болсо бизге келбейт деп ойлодук эле, анан эмнен гана ичинен чыккан жокпуз деген. СПИД деле, любой рак деле любой кишиге келип калыш керек, ошон үчүн жөн эле мындай расслабляться этпеш керек да. Андан башка гепатит деген угуп жүрөсүңөр, гепатит С, Б дагы айыкпаган оорулар, между прочим. СПИДтен даже керек болсо күчтүүрөөк, жаманыраак оору. Ошол дагы жыныстык менен жугат. Эми жөнөкөй инфекционный оорулар, жана венерический деп коет, ошо жыныстык менен өткөн. Хламидия, уроплазм, гонорея деп коет. Киши сыя албай калат, киши тукумсуз болуп калат, киши өмүр бою кыйналып жүрөт, ошол оорулар. Анан эме да плюс кандай түшүндүрөм, энергетика деп коет. Көп жыныс мамилеси бар, ар ким менен мамиле кылгандын энергетикасы да башкача болот да. Кебетесинен баштап өзүнүн жытынан сем бүт бузула баштайт да. Эрте карыйт андай кишилерчи. Даже кебетеси мындай бузулат да. Ошондуктан өзүңөр мындай карап жүрүш керек. Бул деген чоң негизи сексуалдык энергиянын көп жерден айтам, аябай чоң энергетика да булчу. Киши деген жашаш үчүн көп энергияны коротот да, иштейбиз, оокат кылабыз дегенде все выжить хотим да, баарын кылабыз. Анан экинчи сексуальный энергия да, экинчи күчтүү энергия бул сексуальный. Эгерде аны туура колдонбосо, ал энергия өзүңө душман болот да, өзүңө жаман, өзүңдүн ден соолугуңа зыян келтире баштайт. Ден соолугуңа, даже коомуңа, айланаңа. Байкасаңар, ошондой кишилер мындай эми кыйрат деле жашоо көрүшпөйт да, мындайча айтканда. Может, ошо чыркап аткан моментте жакшы болушат, бирок андан кийин барып жашоосу жок. Бул ден соолукка эмес, мындай өзүн социальный ден соолук деп коет да. Бул ден соолуктун эмесинде мондай физический эле благополучие эмес, бул социальный благополучие дагы бөлүнөт да. Жөн эле сен ден соолугуң физический ден соолук болсоң, бул ден соолукту деп айтпа. Сен социальный жашоодо дагы жакшы өзүңдү эметип атсаң, бул ден соолук да. И ушу
көп партнерлор ошондой социальный благополучиядан дагы айырылышат да. Жакшы. Мен дагы сурагым Эми келет. жөн эле эмес, эми кээде айласыздан мындай айласыздан болушу мүмкүн. Күйөөдөн күйөөгө ажырашып болсо эмете берген эчтеке болбойт андан. Жөн эле ошо секстин артынан кубала берген бул не очень да. Дагы сурагым келип атат да, мисалы аял затында көп оорулар бар эмеспи? Жанагындай эрозия жана башка кеңири таркалган оорулар. Ошолар мырзаларга кандайдыр бир таасир береби? Анан мырзалар ошол ооруларды ташуучу болуп калышы мүмкүнбү? Мырзалар негизи ташуучу болушат. Аял кишиге оору оңой жугат да. Мисалы аял киши жана эрозия деп атпайсызбы, аргасы ошо влагалищанын тазалыгы ошонун баары эркектерден зависит. Эми өзүлөрүнүн аял кишилерден дагы, эми ар ким менен жата берсе алардан дагы. Бирок көбүнчө эркектер көчөдөн ташып келишет да. Жугушат, анан ошо аялдар кыйналып жүрөт. Керек болсо жана вирустар бар, ошо жугусканчы ошолор даже ракка дагы алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн аял кишилерге дагы айтат элем, эркек кишилерге дагы жөн эле ташый бербей, эгерде мындай эме болуп атса, подозрение болуп атса, лучше презерватив колдонуш керек да. Эми мен жогоруда сиз мисалы простатит деген оору жок деп койдуңуз го, ошого эле кайра айткым келип атат да. Эгерде простата бези сезгене турган болсо же чоңое турган болсо, бунун себептери эмнеден болот? Эми простатитте мындай да, 40 жаштан кийин аденома простатага бөлүп коюш керек. Чоңое турган деген бул сезгеништин 5% деп атпайбы, ошондой болушу мүмкүн. Ириңдеп же болбосо ичине инфекция кирип шишип кетип, анда бул оору совсем жок деген дагы болбойт. Анан бирок жөн эле здоровый эле жүрүп анан простатит мен деп атса, это жок да. Эгерде чилде кыйнап тийгенинен бат-бат туалетке барып атса, же болбосо совсем сия албай калса, же болбосо температура болсо, бул бар да. Ошондо кайрылыш керек да. Анан бул ошондойчу, мисалы температура боло турган болсо, зара кыла албай калса, бул конкреттүү курч көрүнгөн белгилери болуп атпайбы? Өзү эле дарылангандай болду ал айыгып кетеби же өнөкөт болуп кала береби? Жок. Өнөкөт простатит деген понятие жок да. Хроническая тазовая боль деп коет, же болбосо хронический абактериальный простатит деп коет. Бул жөн эле боль да. Бул оору ошо таза. Бул деген мындай да, ар биристе эле бир хронический боль бар да. Бир оору бар. Бирөөбүздүн башыбыз ооруп турат, бирөөбүздүн белибиз ооруп турат, бирөөбүз жүрөк жагы ооруп турат, бирөөнүн ошо жыныстык жагы ооруп турат, аялдардыкы дагы эркектер да, тазовый область. Ошон үчүн тиги американецтер кичине мындай ойлонуп туруп, аны тазовый боль деп эле атап коюшкан да, хронический тазовый боль, анткени себебин билбейбиз. И зыяны дагы жок да. Ал ошо сезим боль деген, ошо оору сезимден башка зыяны жок. Бирок ал жөндө ойлонгон аябай зыян да. Мен простатит деген ой аябай зыян да. Түшүнгөр? Боль бар, бирок анын зыяны жок. Бирок ошо жөндө ойлоно берсең, бул абдан зыян да. Анда ооруйсуң. Анда ооруйсуң, анан еще жанагы проблемалардын барасына кире бересиң да. Анан айтарым 40 жаштан кийин, 45 жаштан кийин аденома менен, рак менен путать этпеш керек да. Анда ошо сия албай байкасаңар, аксакалдар түндө кайра туалетке бара баштайт. Атаңар барбы, папаңар барбы. Кайра туалетке бара баштайт. Анан ошондо простатит деп ойлоп, анан жана лечение кылып жүрүшөт, массаж кылып, физиолечение, интернет бирдемелер заказ алып, муну деген дифференцировать этиш керек да, муну бөлүш керек. Ошон үчүн адистерге кайрылыш керек да. Бул башка, бул шишик билесиңер, доброкачественный, злокачественный бар. Көбүнчөсү доброкачественный, бирок доброкачественный болсо да туура лечение кылыш керек. Бул простатит лечение эмес, бул деген именно шишикти дарылаш керек. Анан рак болсо, естественно, анда ракты жолу вообще башка. Ошон үчүн адистерге кайрылыш керек. Самостоятельныйдан алысыраак болуш керек да. Жакшы, келип аткан смс каттарды карап алайлык. Мындай дейт угарман: саламатсыздарбы? Менин балам азыр 25 жашта, 13 жашында грыжа болгон. 2 балам тең грыжа болгон, операция болушкан. Азыр жакшы, бирок бир сарсанам бар. Кийин балалуу болууда тескери таасирин бербейби? Грыжанын түрлөрү жөнүндө айтып берсеңиз, алдын ала рахмат. 2 балам 3 жашында грыжа болуп, операция болгон. Же генетикаданбы? Табарсыгынан грыжа болушкан. Паховый дечү эле, унутуп жатам. Түшүндүрүп берсе жакшы болот эле, дейт 517 сандарынан. Аял киши дагы. Грыжа эми мындай да, грыжанын түрлөрү бар да, ар кайсы жерден чыгат да, бирок бул менин оюмча водянка жөнүндө айтып атат. Врожденный водянка деп коет, сообщающийся водянка деп коет. Жана биз эркек киши төрөлө элек да, кишинин, аял кишинин ичинде жүргөндө, мамасынын ичинде жүргөндө жумуртка курсакта болот да. Анан төрөлгөндөн кийин жумурткага 1 градус мустак температура келет. Ошон үчүн жанагы мошонка калтага түшүп калат да. Кээ бирөөнгө түшпөй калат. Анда операция кээ бирөөнгө түшөт, бирок кайра привычный деп коет, мындай кайра артка кете берет да. Бир курсагына кирип кетет, кайра сыртка чыгып калат. Же болбосо курсактагы ошо жумуртка мошонкага түшкөндөн кийин ошол жер жабылып калыш керек, жумуртка өзүнчө ич түйүнө өзүнчө жашаш керек да. Анан ошо жыртык жабылбай калат, анан суу, курсактагы суу мошонкасына толуп, мына жумурткасы шиши берет да. Ошондо ушундай операциялар болот да, грыжа окшогон операциялар болот.
Кудай деген мынтип жаратканда керектүү, абдан керектүү нерселерди экиден жараткан да. Мисалы көзүбүз. Бир көзүбүздө проблема болсо экинчиси бири калса да бири эптеп жашасак болот дегендечи. Бөйрөк да, бир бөйрөк иштебей калса экинчиси, жумуртка дагы ошондой жаралган да. Бир жумурткасы жаман же чала иштеп же вообще иштебесе дагы экинчи жумуртка полностью ролдорун аткара берет да. Киши билбейт эмне болуп атканчы. То есть жумурткасы иштейт, балалуу болот, жыныстык мүчөсү жакшы иштейт, баары эле жакшы болот да. Ага көңүл буруп эле койсун. Анан эгерде 3 жашында операция болгон болсо, бул жакшы, убагында жасаптыр. Надеюсь, операция жакшы болгон, коопсуздуктун деле мындай кереги жок да. Керек анча эле сарсана болуп атса, анда деген адистерге кайрылсын, урук тапшырып, муну оңой эле текшерип койсо болот да. 25 жашта экен болгондо да бала. Саламатсызбы? Биздин 3 балабыз бар. 5 жылдан бери дагы балалуу боло албай атабыз. Аялым менен катышканда бат түшүп калат, жатынга түшкөндө кытышат дейт аялым дейт. 516 сандарынан келген мырза экен. Жатына түшкөндө түшүнбөй калдым. Кайра кайра бир жолу окуп коеюн. Саламатсыздарбы? Биздин 3 балабыз бар. 5 жылдан бери дагы балалуу боло албай атабыз. Аялым менен катышканда бат түшүп калат, жатынга түшкөндө кытышат дейт. Мындай да, мен түшүнгөнүмдү айтып берейин да. 3 бала бул жакшы. 3 баладан анча эле калып атса, муну биринчи очередь аялынан сураш керек да. Бул эркек киши калып атса, бул жакшы, бирок аялынан дагы сураш керек да. Аялы калып атабы ошол экени. Бул эки кишинин маселеси деп атпаймынбы? Муну аялы дагы каалаш керек, эркекти дагы каалаш керек. Эгерде өзү экөөнүн кааласы бар болсо, болбой атса 5 жылдан бери анда кайрылсын. Анда биз жардам беребиз да. Кээде аял каалабашы мүмкүн, ошондо дагы болбойт. Ошончо эки киши. Бат түшүп калган, бул бат деген дагы мындай эме понятие да. Түшүнүксүз понятие. Кээ бирөөнү 30 секунд деле жакшы. Бул бат эмес да. Кээ бирөөнү 30 мүнөт дагы астык кылат дегендейчи. Бирок партнерлорго же өзүнө жакпай атса, анда кайрылыш керек. Бул дагы эки кишинин маселеси да. Бирөөсүнө жакпай атса, анда сөзсүз кайрылыш керек да. Кычышат деп аялынын нааразы болгонучу, бул эмне менен түшүндүрсө болот? Аялынык негизи кычышып атат деген сөз эле жаман сөз да. Анда кайрылыш керек. Анда бир инфекция болушу мүмкүн да. Анда жөн эле кычышпайт, оргазм дагы сезет. Бирдеме кыл деп, анан айла жоктурмайсың да. Ошон үчүн кычышып атса, сөзсүз анда кайрылыш керек. Адиске сөз жөн эле эмес, сөзсүз кайрылыш керек да. Ошондо жана бат түшкөндө оңолуп калышы мүмкүн да. Ошо инфекция үчүн да болушу мүмкүн да. Кийинки саламатсыздарбы? Негизи балдарга суук тийгенде тукумсуз болуп калышы мүмкүнбү? Канча жаштан баштап суук тийиши мүмкүн? Негизи эле бул жааты коркунучтуу. Анткени кичинекей кезинде балдарым начар жашоодон жакшы чоңойгон эмес. Улуу балабыз азыркыга чейин балалуу болбой атат. Жашы 38 дейт. Вот суук тийди деген эме да, түшүнүк дагы мындай түшүнүксүз түшүнүк да, мындай суук тийгенчи. Суук негизи айтып атпаймынбы, жана жумуртка деген. Илгери суук тийди деген эле оор бар болчу дейт. Муздакты жакшы көрөт. Жумуртка наоборот муздакты жакшы көрөт да. Бирок жумуртка шишип кеткен болсо дагы суук тийди да. Бул жаман да. Жана свинка деген инфекционный оору, бестер шишип кетет. Анда суук тийди дейт. Ал дагы жаман. Аны дагы эметиш керек. Балдарын жаман жашаган дегенде болбойт. Наоборот, бышык болот да ошондой балдар. Ал аны өзүнү күнөөлөп эле койсун, ошо ким болсо дагы. Анан балалуу боло албай атса, 38 жаштагы. Бул сөзсүз урологко караш керек. 38 жаш бул жаш эмес, эми возраст. Мурун айтчу эмес белек. Азыр деле айтабыз, аял кишинин мындай балалуу болчу периоду аста. Мисалы 45 жаштан кийин уже болбойт да бала. 40 жаш, 35 жаштан кийин уже азаят шанс дегенчи. Бирок эркектер дагы ошондой. Эркектер өмүр бою тукумдуу болот, бирок возраст сайын азаят. Возможность зачать, балалыгында ал дагы азаят да, эркектер дагы жыргабасын, ал дагы азаят да. 38 жашта экен, мисалы аялы дагы 38 болсо, анда мындай шанстары экөөнүкү тең азая баштайт да. Жашыраак аял болсо, конечно, шанс бар. Бирок ошон үчүн убакытты коротпой, бул 38 жаштагы 48 жашка келет. Ошон үчүн убакытты коротуп эле урологко, жакшы урологко кайрылганга мен кеңеш берет элем. Кыймылсыз жашоо тууралуу айтып берсеңиз, кыймылсыз жашоо кандай таасир берет? Негизи дайыма кеңсиде отуруу, аз кыймылдоо. Негизи жашоо кыймыл да бекер айтпайт, жашоо кыймыл. Жанагы айтып кеткендей, биздин организм сөөк, булчуң, анан башка органдардан турабыз. Ар бир органыбыз функцияларын аткарып туруш керек да. Мисалы бөйрөк саарасын чыгарып, ашказан тамагын сиңиртип, көзүбүз көрүп, оозубуз чайнап дегенде булчуңдар дагы. Эркектерде булчуң көп. Жамбаш булчуң, аладагы булчуң, пресс булчуң деген ошонун баары иштеп туруш керек. Жанагы айтып кеткенде кыймылдабай отура берсең, мисалы отурбайсызбы экөөбүз. Мен мисалы эркек болуп, мен именно простата безинин үстүндө отурам да. Мен көпкө отура берсем, кан жүгүрбөй калат. Кан тамырлар
аладан өтөт да, аладан өтүп анан жыныстык мүчөнү кан менен камсыз кылат да. Кечке отура берсе ошо азая баштайт. Албетте ана жыныстык функциялар азая баштайт дегенде. Лишний вес кечке отура берген кыймылдабаган киши весин көбөйтүп баштайт. Биз көрүп атасыңар, вестери күчүнөк. Албетте ал дагы май деген курсагыбызга чыгып атпайбы? Могу жерде сөйөк чыкты, ошон үчүн курсагыбыз чыгат. Төшүбүздөн эмнеге чыкпайт? Төшүбүздө кабыргалар карап турат, ошон үчүн сөйөк май чыкпайт да. Жумшак жерден чыкты да. Кан тамырлар дагы жумшак да. Ал сыртынан кан тамырлар мындай полностью жаап калат да. Бүттү кан жүгүрбөйт. Жумурткага кан жүгүрбөйт, жыныстык мүчөгө жүгүрбөйт. Ошо жүрөк оору менен эмнеге тыгыз байланыштуу атабыз? Жүрөк кан тамырларда кызып калат. Ошон үчүн жүрөк оорулар болуп атса, значит, жыныс мүчө кан тамырларда точно басып атат да. Ошон үчүн взаимосвязано. И негизи ой жүгүртүү мээ дагы бизде болчу да, мээ дагы кан тамыр. Ошо май деген биздин жүрөктү дагы эмес, жыныс мүчөбүз. Мээни дагы май басып дегенде жанагы ой жүгүртүү неинтересный болуп калат. Мындай байкасаңар, эркек кишилер бир возраст өткөн сайын кереги жок элемент болуп калат семьядачы. Даже аялдар раздражаться эте баштайт да. Азыраак сүйлөчү деппи? Азыраак сүйлөчү деп үйүндө отурса, жиниге мен үйгө демалыш күнү отургандан корком, аялым калчу. Кереги жок болуп калат. Бала төрөдү, бакты калар деген эметип коет. Анткени мээлер май басып алар неинтересный болуп калат. Кайра эле бир жаш кезин сүйлөп берем, мен школдо кыйын болчумун, мен кыйын мугалим болчумун, же мен кыйын болчумун деген прошлый менен жашап калышат. Ал кишилер аябай неинтересный. Аял кишилерге алар неинтересный да. Аял кишилер аны считывайт да, сезет да. Күйөөсү бүттү, дальше жылбай калганчы. Анан ошо жанагы ажырашуу түшүнүксүздөр дагы башталат да. Эми балдарынан көңүл буруп балдар менен жашап калышат. Ошондой да. Ошон үчүн айтат элем да, самый сексуальный орган эркекте эмне? Кайсы жер? Сиздин оюңузча? Мээ болсо керек. Туура, мээ. Андан кийин чөнтөктү. Ошон үчүн эркек киши акылы менен мындай ар дайым интересный болуп туруш керек да. Ал неподвижный образ, окуу конечно, окуу бир билим алып өнүгүп турган дагы, бирок неподвижность да кошо калып келет да. Дагы бизде суроо бар, кийинкисин карай кетели. Кутман кечиңиздер менен абдан керектүү эфир болуп жатат. Чоң рахмат уролог чакырганыңыздар үчүн. Айнур эже, ишиңизге ийгилик каалайм. Байке, сизге дагы чоң рахмат. Сиз менен кантип байланышсам болом, барат элем дейт. Не кандай беребиз? Телефон берип койсок болот? Эгер бергиңиз келсе, берип койсоңуз болот. Жоксо Инстаграмдан карасын, телефон бар. Др Монолов, доктор Монолов да. Мен бармын, ошол жактан карап, ошол жакта телефонум бар да. Кийинки. Саламатсыздарбы? 3 кыздан кийин жакында эркек уулдуу болдук. Эркек баланын мүчөсүнө кам көргөндү билбейт экенмин. Ушуга чыгып, кандай кылып кам көрүп, кайсынысына көңүл буруш керек? Алдын ала айтып коесузбу? Чоң рахмат сиздерге дейт. Мүчөсүн детский урологторго же болбосо детский врачтарга көргөзсүн. Эгер жумурткасы ордунда болсо, тийген жана жыртыгы баары ордунда болсо, туура кезилген болсо, же кезил элек болсо, муну кестиресиңер, аны өзүңөр тандооңор. Бирок ошо эркек мүчөсүнө маани берген атсаңар, уулуңарды акылдуу кылып чоңойткула. Эркек кылып чоңойткула, өзүнө мындай терең кылып чоңойткула. Ошондо эркек мүчө өзү эле өнүгө берет. Кийинки дагы суроо бар бизде. Саламатсыздарбы? Сиздерге чоң рахмат. Памперс эркек балдарга кандай таасир берет? Анын терс таасири барбы дейт. Абдан жакшы суроо. Байкасаңар, биз жанагы илгери момоси деп коет беле? Мондай шым, аябай жылуу шым менен жүрчүбүз, плавки менен. Бүт жерде не рекомендуют ошондой плавки, жылуу, слишком жылуу да, мындай бала деле эме бар, терморегуляциясы бар да, биз аябай эле байкасаңар, европейский балдар жиңелече эле жүрүшөт. Даже носкиси жок эле кышында жүрө беришет. А биздикилер кичине чечилип койсо эле ооруп калышат да. Куруп керек да. Ошо биз туура эмес кийинткенден башталат да, анан подгузник дагы ошолорго кирет да. Бул жумуртка айтып атпайм, жумуртка деген все равно 1 градус ылдый температураны жакшы көрөт денегечи. Биз деген памперс кийгизип, анын температурасын дене менен тең кылып коебуз го, даже бийигирээк кылып коебуз. Ошон үчүн жанагы, по-моему, педиатрлар дагы үйрөтөт. Мындай ачып коюп, без памперста жүргөнгө дагычы. Жатардабы, ошо периодтарда, же конок баратканда, же магазинге баратканда кийгизип койсо болот. А эгерде мүмкүнчүлүк болсо, үйдө мисалы мүмкүнчүлүк бар да, жиңалачы эле, эми үйгө жерге сийсе сие берсин, эми бул көрө каттанга көңүл бурбай эле коюш керек. Жана вынужденный да, магазинге, там конокко ар кайсы жерге барса, анда кийгизип койгула. Мындай мүмкүнчүлүк болсо, чечип жүргүлө деп, аны педиатрлар дагы үйрөтөт да, негизи. Кийинки да бизде суроо бар. Эжеке экен.
Кутман кечиңиздер менен бир аз жагымсыз болот экен, бирок баары бир айткым келип турат, анткени маанилүү экен. Мен таптакыр төшөктөн кумар албай калдым, эмне кылсам болот? Жолдошум менен жашаганыбызга 7 жылдан ашты. Акыркы 3-4 жылдан бери ушул көйгөй бар, бирок эч нерсе менен түшүндүрүп бербейт дейт. Бул көйгөй сиз деле эмес, бул көйгөй бир 70-80ден ашык пайыз биздин аялдарда бар. Биздин аялдар кумар эмне экенин билишпейт, сезишпейт, ичинен ушинтип кыйналып жүрө беришет да. Эгерде ойлонуп атса, значит действительно проблема болуп атат. Эми муну чечиш үчүн сексолог же психологдор менен чечиш керек. Мага аябай көп аял кишилер, эркек кишилер кайрылат ушу мененчи, бирок бул проблеманы чечиш үчүн аябай көп убакыт алат да. Бул эжеке менен сүйлөшүш үчүн бул ачылбайт да магачы. Эмнеге кумар албай атасың, күйөөң эмнеси жакпайт, эмнеси жагат деген мындай ачыш үчүн эле 1-2 күн кетет да. Аны ачылгандан кийин аны туура жолго коюш үчүн дагы толтура кетет. Анан бизде убакыт жок, менде лично убактым жок да. Ошон үчүн бул мындай эжекелер көңүлү бурулбай калып атат. Бирок эгерде көйгөй болуп атса, негизи кайрылыш керек, бул эмени чечиш керек да. Өзү эле ойлонсо, башында мындай да, өзүнүн мамиле, бул дагы мамиледен башталат. Күйөөсүнө кандай мамиле, күйөөсүнө кандай тийген, сүйүп тийген, сүйбөй тийген. Жаш кезде билинбейт да, бул жыныстык катнаш болсо жыргай беришет биздин. Анан биздин аял кишилер аябай мындай назик болот. Эркекке жыргаса эле жыргап жүрө беришет да. Анан опыт болгондон 7 жылдык эмеси бар экен, тажрыйбасы. Анан өзүнө түшүнө баштайт. Өзүнө дагы бирдеме керек экен, өзүм үчүн дагы жашаш керек экен деп. Ошон үчүн мындай көйгөй менен где-то 35-40-45 жаштагы аял кишилер кайрыла баштайт, жаш кезде билинбейт окшойт. Эми бул түшүнүп атам, чечиш керек. Чечиш керек. Бул сексолог, психологдорго кайрылыш керек да. Бирок өзүнүн өзүнү изилдесин да. Күйөөсү түшүнүктүү болсо жакшы, күйөөсү менен сүйлөшсө да болот да. Бирок көп эркектер бизде кичине инфантильный деп коет, мындай түшүнүксүз мамиле кылып атат да, мага эле болсо болду дегенчи. Эми эркектер бир күнү мени асып кетишсе болду жагында. Жакшы. Достор, биздин карамагыбызда саналуу гана 10 мүнөттүк убакыт калды. Анда ошол жалпы ар кандай эле жугуштуусун, жугуштуу эмес толтура оорулар жөнүндө сөз кылып кетпедикпи? Бир аздан болсо дагы мындай оорулардан сактаныш үчүн мырзаларга эмнени сунуштайсыз? Кандай сунушуңуз, кандай каалооңуз бар? Эми мындай да, негизи мындай биздин эркектерде мындай мактаныш бар да, көп аялдар менен жүрсө ошол настоящий эркек дегенчи. Бул наоборот комплекс да. Эмнеге көп аялдар менен жүрөт эркектерчи? Анткени мындай эми туура эмес может айтып атам, өзүнө таппаш үчүн мындай жөнөкөйрөөк, өзүнөн ылдыйраак деп коёмбу, мындай социально ылдыйраак, психологически ылдыйраак. Өзүн кыйыныраак сезиш үчүн. Кыйыныраак сезиш үчүн мындай слабыйраак да. Бул слабый деген дагы сөз, эми мындай түшүнүп атасыз да, мындай жөнөкөйрөөк, өзүнөн жөнөкөйрөөк аял менен жүрүп, анан ал менен көпкө жүрө албайт да. Ошентип өзүнү жанагы комплексин жабыш үчүн ошентип ар ким менен жүрө албайт да. Анан өзүнү менен тең же болбосо бийикти жолукканда коркушат аларчы. Коркушат, что кетип калат, же мени карабай коет деп, анан ошо комплекс үчүн анан жанагы айланып жүрө берет да. Мен кыйратып атам, мен тигиндип атам, эме депчи. Ошон үчүн бул комплекс, ошондон алысыраак болуш керек. Эми мындай да сексуалдуу жашоо деле бул деле мындай чоң энергия болгону менен бул деле көрүп акат. То есть өзүңөрдүн аялыңарды таап эле ошо бир киши менен болобу, эми болбой атса да ажырашып же коштошуп экинчиси менен болушу мүмкүн. А так ошо аялдар таап эле оокат кылса болмок да. А мындай да айтып кетет, аял кишиге деле эркек кишиге да. Көп аялдарыңар болсо, көп катнашыңар болсо, бул деген комплекс, значит эркектин бир жери не то. Аял кишилерге да бул касается да. Кайра алмаштырган эркектерди алмаштырган аял деле аябай чоң комплекси бар аялдарда, алар дагы өмүр бою бакыт таппай жүрө беришет. Анан андай эле болбой калса, жана случайный связь дегендерди аз айтат, презерватив. Эң лучший защита бул презерватив да. Презерватив менен коюш керек. Анан бир жолу эчтеке болбойт, жок мага жукпайт деген дагы болбойт да. Бул безответственность өзүнө, анан партнерлоруна чоң безответственность да. Анан өзүнүн ден соолукту кармаганга, жана лишний вес, сахарный диабет, анан давление, жүрөк, ошо ооруларды контролдоп жүрүш керек да. Мен лишний вес болсом, эртең деген бат эле 50 жаш, эртең деген бат эле 60 жаш болуп калат. Ага чейин уже безвозвратно жана семирип эметип калат. Мен деле менин бар, арыктата албай. Тамакты кайра. Тамак деле күнөө да, жөнүнө тамак жей берген дагы күнөө да. Мисалы религиозный кишилер жөнүнө эле тамак жей берген это күнөө, чоң күнөө. Ошо жыныстык катнашта эле бирдей эле күнөө да. Ошон үчүн минимум кеңешим ушулар да. Рахмат. Тамеки, алкоголь дегенде естественно азайтыш керек, жок кылса андан дагы жакшы.
чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Бүгүнкү биздин коногубуз Док университеттик клиникасынын урологу Моңолов Нурбек Катайбекович болду. Саатыбыздын соңунда эмне демекчибиз, негизи жаратканда эле баягы сиз айткандай диний тил менен айтканда бир аял бир эркек болуп жаратылган башында эле. Ошондуктан бакытты төшөк кумарынан эмес, бакытты башка жерден издеш керек. Бакытты мамиледен, баарлашуудан, үй бүлөлүк убалуулуктардан издеген туура. Ошондуктан достор, баардык үй бүлөлөргө өзүнүн жарын, өзүнүн теңин каалайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Баардык оору, Кытай эли айтып коет экен, оору ооз аркылуу кирет деп. Оору бул көз кумарынан, оору бир ашыкча каалоо тилектерден, ашыкча бир мансаптан келип чыгат. Ошондуктан өзүңүздү керектүү учурда ооздуктаганды билиңиз, кумарларды көздү тыйганды билиңиз деп гана кайрылабыз саатыбыздын соңунда. Жана мен сиздер менен эртеңки таңга чейин деп коштошом. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Котман кеч жарымыңыздарга.